Санчы-сынчы жанында эки жолдошу менен жол жүрүп, күн кештеп, жамгыр жаап, арты карга айланып, айыл таппай жүрүшкөндө жолдон бир үй көрүнөт. Ушул үйгө барып конолу деп жолдоштору айтса, санчы-сынчы макул болбойт. Себебин сурашканда, үй ээсинин эки аялы бар. Бийлик улуу аялында, бирок анын көктүгү, көбүктүү кара экен. Ал эми кичүүсү ак көрпө жайыл жакшы аял экен. Эгерде мен болгонум болгондой айтсам, улуусу бизди үйгө кондурбайт дейт. Талаага түнөмөк белек. Алмаштырып айтып кой дешти жолдоштору. Анда мага жаман болот деп кыйылат санчы-сынчы. Талаада тоңуп өлмөк белек деп эки жолдошу сынчыны кыйнап туруп алышат. Үйгө бара жатканда эле эки аял урушуп, чачташып тышка чыгышат. Анда санчы-сынчы: "О, кичүүсү көбүктүү кара экен, улуусу ак көрпө жайыл экен" десе, "Алда сынчым-ай, сенден сын кетти, менден ыр кетти" деп отура калып сыздаган экен аялдардын улуусу. Ошол убакта сынчынын койнунан бир ак коён жерге секирип түшүп, качып кетиптир. Алысты көрө билип, таанып билип, кой андай болбойт, андай кылба деген нускалуу акылын айткан аксакалдар азайып жатат. Бийликтен же дагы бир нерседен коркуп, жылма айтып коюшат. Жан дүйнөбүздө, ичибизде текебердик, таарыныч, кызганыч жана башка терс сапаттар кайнап жатса, биздин элге айткан асыл акылдар кантип жугумдуу болсун. Ошондуктан өзүбүз дагы тазаланып, бири-бирибиздин мүнөбүзгө тырчыбай, бири-бирибиздин кыялдарыбызды кабыл алып, өзүбүз койнубузга батырганды үйрөнүп, ынтымакка, биримдикке келсек, анан жан дүйнөбүз тазарып, мээримге, сүйүүгө толуп, ой толгообузду, сөзүбүздү, иш кызматыбызды тууралыкка буруп, асыл акылдарды элге жеткирели. Уйкудан чыккан журт болсун, уланып турган иш болсун, урматка толгон эл болсун.